Мына ушул көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батир бар экен, шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Пат ключ, бүт ремонту шарттары менен. Азыр үйдүн коросуна кирип көрсөтөбүз. Оштогу Шайыт төбөдө, тагыраагы Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан. Бул жагы Көргайы автобекеттен түз жогору шаардын ортосуна кирип келе жатканда мына бул жерде светофор бар. Ылдый жактан Темир базар, мечит жактан жол чыгат. Ушул жерден эки жол кесилишкен жерде мына бурчта жайгашкан үй. Бул жакта болсо жанагы Корзинка дүкөнү. Ушул Корзинка дүкөн имараттын тушундагы үйдүн 6-кабаты нар жактагы подъезд туугандар. Азыр кирип көрсөтөбүз. Кеттик. Экинчи подъезд 6-кабатка мына лифт менен көтөрүлүп чыктык туугандар. Лифт менен көтөрүлүп чыккандан кийин коридор менен төргө чейин келесиздер, оң жакка барасыздар. Мына сатыла турган батирдин эшигин ачып койгон. Бул болсо мына көрүп турасыздар, сырткы бурун эшиги номери 70. 3 бөлмөлүү батир шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Туугандар, бисмилла. Мына кирип келдик. Ремонту менен, жашаганга бардык шарты менен, полунда килемдери, терезесинде пардалары, бул жакта бүт эмерек техникалары менен бардыгы сатууга коюлуп жатат, бардыгы калат туугандар. Ушул турушунда аянты 75 шарчы метр, квадраты $1000 $75 000 сатууга коюлду туугандар. Муну ремонт кылгандан кийин өздөрү жашаган деле эмес. Бардыгын ушу даяр кылып алып келип салып койгон боюнча эле турат. Бир аз эле ушу кирди чыкты жашап турган. Болгон ушул туугандар 75 квадрат $75 000, квадраты $1000 пат ключ бардык шарты менен сатууга койду. Бул болсо мына коридору таза классикалык ремонт болгон, көрүп турасыздар. Эшиктери да мына классикалык ушундай сонун гүлдүү эшиктер коюлган бардыгы. Азыр эми мына эшиктен киргенде чекеден тааныштырып берейин. Бул жакта автомат коюлган, жанында интернет, домофон, кабелдери киргизилген. Бул жакта мына чекеден тааныштырабыз. Бул гардеробный, кладовка деп койсок болот. Бүт ушу эмеректерини полкалары менен жасаган, кийим-кече, ашыкча буюм-тайымдар бардыгы ушул жакта коюлуп сакталат. Бул жакта болсо чакан бөлмөсү, бул ушу балдар уктоочу бөлмөсү десек болот туугандар. Чакан бөлмө. Же болбосо ата-энелер деле бул бөлмөдө жашаса болот. Таза классикалык ремонт болгон, гүлдүү обойлор, гүлдүү рамкалар, бра лампалар, потолок мына подсветкасы менен, люстралары илинип, бассейн болуп жасалган. Бул жагы мына автовокзал тарабы, бул жагы Көргай тарапка кеткен жагы да, терезеси ушул жагында, пардасы илинген, полу ламинат, килем салынган. Бүт электроточкалары жасалган. Бул чакан бөлмөсү. Андан кийин ушул эле катарда ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар. Мунун деле аянты ушундай, чакан. Көрдүңүздөр? Уктоочу керебети, эки прикроватный тумбочкасы менен коюлган. Бул дивандагы 2 кишилик ата-энелер үчүн классикалык вариант. Бул жакта болсо атайын шкаф купеси, күзгүлүү комоту менен туугандар. Көрдүңүздөр? Ушунун баары калат. Дуала обой, полу ламинат, килем салынган, потологу мына көрүп турасыздар, гипсокартон менен светтери коюлуп жасалган, пардасы илинген. Андан кийин туугандар ушул эле катарда зал, мейманканасы бар. Бул бир аз чоңураак, төрүндө лоджасы менен. Мунун дагы терезеси бул тарапта. Тагыраагы түндүк тарап деп койсок болот. Кондиционер бар, азыр иштеп турат. Гладильный стол үтүктөрү менен. Дуалдары бүт обой. Анан бул бөлмө зал болгондуктан бул жакка атайын ТВ зона жасаган, декоративный мындай көрүп турасыздар панелдер менен. Подсветкасы менен текчелерин да жасап койгон. Анча-мынча буюмдарды, сувенирлерди коюп койсо болот. Потологу да мына көрүп турасыздар, бассейн болуп жасалып, люстралар илинген. Бул бөлмөнүн төрүндө жакшы жери мына караңыздар, лоджасы бар. Бул жакта мына дивандары турат, көрпө төшөктөрү турат. Бул дивандар деле калат негизи. Биягында мына терезелери жайгашкан да. Бул жака атайын кийим-кече үчүн ушул жерди өлчөп ченеп, шкаф жасатып койгон. Ушу кийим-кечелер, анча-мынча көрпө төшөктөр ушул жакта сакталат туугандар. Ал эми ашканасы бар, 3 бөлмөсүнү көрдүңүздөр. Ашканасы мына ушул жакта жайгашкан. Мына караңыздар, ашканада дагы бардык шарты бар. Терезеси бул жакта, пардасы илинген, дуалдары бүт кухонный обой. Бул жакта болсо чай иче турган орундукка көрүп турасыздар, эмерек коюлган. Бул жерге ошо бир үй бүлө кенен отуруп беймарал тамактанат. Анан эшиктен киргенде ушу оң жагы бул бурчтан аркы төргө чейин бүт эмерек коюлган, Г формасында. Идиш жуучу жайы, үстүндө текчелери менен, бул сормосу көрүп турасыздар. Анан бул жакта болсо мына атайын кир жуучу машина коюлган, нарагында чоң холодильниги менен. Көрүп турасыздар, мына электроточкалар да бар. Тамакты ушул жерде электропочканы коюп, беймарал жасап тиричиликти кыла берсе болот.
Бул жерде бир ойдуруп туруп, жанагы электропечканы, газ электропечканы ойдуруп койсо болду. Газ бул жерде азырынча жок, бирок электрический иштетип турса болот. Мунун баары калат туугандар. Эми бул жактагы панораманы көрсөтүп коелу. Үйдүн короосу подъезд тарап, как раз ушул жакта мына ылдыйды карап турган болсок болот. Анан аркы бет Ош район, Зайнабидинова тарап ушул жактан аябай жакшы көрүнөт экен панорама. Оң жагыракта мечит бар туугандар. Ушул мына жакын жерлерде канчалаган дүкөндөр бар, дарыкана, салондор бар. Бул жакта болсо 2 санузел, эки башка жайгашкан. Бул болсо ваннасы туугандар, жакузиси коюлган, көрүп турасыздар. Полу дубалы бүт кафель, күзгү, раковина, бул жакта сушилкалар менен бардыгы коюлган. Бул жакта болсо ажатканасы өзүнчө. Мында дагы сушилка, гигиенический душ, аристон, раковина бүт бардыгы коюлган туугандар. Көрдүңүздөр, Ушул батир 75 шарчы метр. Шашылыш түрдө сатылат, баасы $75.000. Квадраты $1000 эсептеп атат туугандар. Мына бул под ключ. Анан эми квадраты под ключ $1000, менимче бир жакшы эле баа дейм да. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз телефон номерларын экранга калтырдык. Ошол номерларга тез арада чалып байланышыңыздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.